Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Рахмат, Кубатбек Айылчевич. Биз бир жактан өстүрүп атабыз, отургузуп атабыз, жумуштар болуп атат. Бирок эки жактан контрабанда менен өлтүрүп атабыз да бүт баарын. Ачык эле айтсак, азыр фермерлер өтө ыйлап атышат да. Мисалы Өзбекстандан Кыргызстанга мөмө жемиштерди алып келип атышат. Анан бияктан сактап, анан Россияга кетиришет экен. Кыргызстандын продукция катары. Ушундай проблема бар. Казакстандан керек болсо, мына ар кандай контрабанда менен дагы продуктылар келип атат. Ушул жактан мен оюмча ГСБПти алар жөн эле ишкерлерди кыйнатып жүрүшөт да. Аларды наоборот ошол жумушка жумшатыш керекпиз да. Кандай карайсыз ошого? Мен дагы вот бир себепти айта кетсем да. 2016 жылда биз НДСтен будайды бошоттук. Изучу болуп, анан 2017 жылда биз ошол салыкты киргиздик. 2018 жылда силер өкмөт негизи ошол бир жыл ичинде жакшы табабыз деп прогнозду кылгансыңар да. А бирок өзүңүз даже мага цифраларды бергилечи, айткылачы. Будайдан, Казакстандан келген будайдан канча НДСти алдыңар? Биринчи маселеңиз боюнча жооп берип коеюн. Сиз айткан маселе абдан көйгөйлүү, туура маселени козгоп атасыз. Биз мына Казакстандан келген ошол маселе боюнча эле бул жерде айтканга туура эмес болуп калат. Биз мындай анализ кылдык да, анализ кылмактыксын. Биз мындай ошону бөгөт койгонго аракет да кылып көрдүк. Бир топ бюджеттин киреше багытындагы кирешени биз көбөйткөнгө жетише алдык да. Бул бир 4 жерден эле ушул маселени биз чечкенде. Анан сиз айтканыңыз абдан туура. Өзбекстан, Тажикстан тараптан ушундай көйгөйдүн баары бар. Биз анын үстүнөн иштеп атабыз. Быйыл бир конкреттүү ушул боюнча жумуштарды жүргүзгөнгө азыр аракеттерди жүргүзүп атабыз. Сунушубуз туура, аракет кылабыз. Анан буудай боюнча азыр таможня представитель айтты. Жок, таможня айта албайт да, Казакстандан бул. Барбы? Казакстандан бул салык инспекция иш керек. Будайдан, Казакстандан келген будайдан НДС 2018 канча түштү? Барбы? Азыр маалыматын тактасын сизге беребиз азыр. Вот өзүңүз карап койгулачы, прогноз кылган канча өкмөт? Канча тапты? Мага дагы ушул цифраларды бергилечи. Берели, Дастан цифра бар, азыр тактасын алып беребиз сизге. Кубатбек Айылчевич, өзүңүз эле таң каласыз да, себеби контрабанда ошол эле жерде даже бар. Ошону карап көргүлөчү. Кичине катуураак ошол жактан иштеш керек да. То фин полиция жөн эле мугалимдерди андып, ким взятканы алып атат, ишкерлерди жөн эле жүдөтүп жүрүшөт да. Ошол эле контрабанда менен күрөшкөнгө албайсыңар буларды. То иштебей эле жүрүшөт да. Жана мен айткан анализди былтыр биз жылдын экинчи жарымында ушул иштерди жүргүздүк. Быйыл да жүргүзөбүз. Мына Жеңиш Парпиевич күч органдарынын баардыгын ошол жака мобилизация кылып көрдү. Сиз айткан фактылар бар экенине биз дагы ошондо күбөлөндүк. Bunun üstünden söz türde iş жүргүзүбүз керек. Сиздин сунушуңуз туура, Дастан Далабаевич. Хорошо, рахмат. Сурам жок.